Kırgızstan'da mıyzamsızlık, imansızlık Kırgızstan'da tuğ çoksuna çıktı. Kırgızstan aramlıktın, aram biyiliktin öküm sürüp atkan mamleketine aylandı. Buga dalil mına uşul Mirlan Urayimov'tun kamalışı. Mirlan Urayimov'tu kamoga bir dağı negiz jok bolçu. Mirlan Urayimov özü yurist. Öz hukugun abdan jakşı bilet. Özünün ele hukukun emes. Bütünlüğü uşul sizlerdi, жердештерин. Россияда жүргөндө бүт кыргызстандыктардын ошол жерде hukuk жактан кыйналган, hukuk талаасында кыйналгандардын таламын талашып, hukukun коргоп келген жигит. Ушул жигит кантип билбесин? Bir комментарий жазып, өзүнө минус упай алып келип калышын. Сонун билет болчу. Бул жерде эч кандай Мирлан Ураевдин өзүнүн жазган жөнүндө дагы эч кандай далил жок. Анын аккаунту взломать этилген. Башка бирөө жактан хакердик чабуулдун натыйжасында талкаланган. Талкаланып башка бирөө кирип жазган. Балким булардын өздөрүнүн адамдары кирип жазган. Ошол күнү саат 1:30'da кирип Samsung G6 деген моделдеги телефон аркылуу кирип туруп Мирлан Ураимов iPhone иштетет дайым. Ошол Samsung менен кирип 1:30'da 22'si күнү 1:36'da жазат ошол комментарий. Аны эч ким деле окубайт, эч ким кылбайт. Аны бийликтен өзүнөн башка эч ким билбейт ал комментарий кайерге жазылганын. Болбосо Мирлан Ураимов менен биз дайым немеде чогубуз, ошол Facebook'ta дагы достуктабыз. Bir жерге комментарий жазса же башка кылса, анын аракеттери бизге көрүнүп турат. Биз көргөн жокпуз ал нерсени. Бийликтин өзүнөн башка эч ким көргөн жок. Анан ошол инсандар бүгүн Мирланды алып кирип отурат. Мейли эле эгер Мирлан дагы бул бийлик болбой калды. Бул бийлик арамдыктын туу чокусуна чыкты. Буларды кетирбесек болбойт. Чыңгызхан учурунда 6 эле өзүнүн жокери менен дүйнөнүн жарымын баскан. Биз ушинтип өзүбүздүн ак үйдү кантип баса албай калайлы ушунча эл кеттик деп барып ак үйдүн тосмосун ашып атса, ошондо камаса эр экен дейт элек, бийликке баш көтөрдү дейт элек. Бирок учурунда ошол азыркы биздин бийлик жаман деп жүргөн бийликтер биз деле жаман дегенбиз, туура сындаганбыз. Бирок ошентсе дагы ошол азыркы бийликти кечирип кое берген, билесиздер да. Камап жок кылып берген эмес да. Ак үйдүн тосмосунан элди жетелеп барып ашып түшүп бийликти басып алууга ачыкча аракет жасаганда дагы кечиришкен. Себеби бир аз болсо да иман бар экен ошолордо. Бир аз болсо да мыйзамды сыйлачкен ошол адамдар. А булар такыр сыйлабай калды. Иманы жок экенин көрсөтүп атат, мындайча айтканда. Кыргызстанды мындайча айтканда баягы жеке монархиялык системада кайрадан феодализмге алып кеткиси келип атат буларды. Мен бул азыркы элдин башында отурган азамат баягы президенттик шайлоонун алдында бийликтин 3 бутагын билбей айта албай калганда такыр башка нерселерди айтканда аябай таң калдым эле. Көрсө бул инсан o бийликтин 3 бутагын эле эмес, эркин демократиялык система менен жеке монархиялык феодалисттик системанын айырмасын деле билбейт экен. Бизди бардыгыбызды Кыргызстандын жарандарын, эркин жарандар эмес, эркин өлкөнүн жарандары эмес, өзүнүн кулу катары мамиле жасап атат. Мирлан Ураимовдун укугу бар. Бирок ким коргойт? Ким коргоп атат? Адвокаттардын сунушун келтирген жүйөлөрүн бирөө эсепке албаса, прокурор жазып келген каралоону судья кайра ошол боюнча көчүрүп окуп атса, судьянын чечими кылып. Бул не деген өлкө болдук биз? Урматтуу мекендештер, бул жерде тургандар билем баарыңыздар кайдыгер эмессиздер, ошон үчүн ушул жерде турасыздар. Мен мына түз эфирден көрүп аткан мекендештерге кайрылгым келет. Бул жерде бул боюнча биз эл жөн койгон болсок, булар мындан 5 бетериң бар. Бул азаматтарыбыз билесиздер, бийликтин башына келгенде Өзбекстанга чуркап барып,
Mart'ın 3'ünde ötken жылы Özbekistan'a mol bizden Kempravat su saktagычыбызды. Bu Kempravat su saktagычыбыздын ayanты 5731 gektar. Je bolboso 57 milyon 310 bin metr kvadrat yer su saktagычы менен. 1 metr yer berбейм деп популисттик кылып жүргөн азаматтар былтыры ошол 57 milyon 310 bin metr kvadrat жерибизди бул талаштуу эмес, дагы бир баса белгилеп айтып кетүү керек. Бул Nakta Kırgız'ın yeri. Uşul yerdi Özbekistan'a bereriz degen. Bir el al emez. Susak Dağışı'nın ıldıyacağında hazır dambanın altında gez turat. Özbekistan al gezdi. Biz salganımızda bizge tiygizbey özünçe elik kılıp gelet. Egemendülük algandan beri. Al yerde eki agregat işteydi. Bırak oşol eki agregat iştevatkan gez, iştevatkan yer dağı bizge karaştı. Bizim Karasu rayonga karaydı. Oşol жерден bular 100 gektar suraganda bilbey, makul dep berip koyup, anan keyin al жерде pagran zastavabız koş ötüp ketet eken degen, bolboy degen dep keyin 50 gektar berебиз деп келген. Protokolga kol koyup. Keyin ынтымак айылынын тургундары наразы болуп чыкканда ошол 22 gektar жерди дагы 22 gektar болсо дагы ошол жерди өткөзүп бербесек болбойт деп элди көндүргөн былтыр. Андан сырткары Alabuka rayonunda Жаллабаттын 6600 gektar 6600 gektar же болбосо 6 milyon 600 bin metr kvadrattan turgan Orta Tokoy su saktagычындагы өткөрүп берүүгө аракет кылып атат. Былтыры сиздер ушул өзгөндүн эли катуу туруп биз Кемпироватты гана 5731 gektar жерди гана makul sizler karşı olsanızlar berбейбиз деген sözünü alganбыз, ha? Бирок Orta Tokoy менен наркы жерлер азыр деле ал протоколдо кетип аткан болушу мүмкүн. Ошол эле катарда Кемпироват өзү деле кетип аткан болушу мүмкүн. Себеби жөн эле жер берилбейт бирөөгө. Мунун аркасында кандайдыр сүйлөшүүлөр, кандайдыр кызыкчылыктар болушу мүмкүн. Ал нерселер уадаланып келишкенден кийин аны просто так жокко чыгарып коюу мүмкүн эмес. Анын артынан чоң конфликттер келип чыгышы мүмкүн. Булар ошондон качып дагы мен Мирлан Uraymовду камагага аракет кылып жатканын дагы бир себебин ушундан көрүп атам. Ошол 1 жылдыгында баары суралат бул. Булар өзү 3 айда өткөрүп беребиз жерде ода берип келишкен, билесиздер. Бирок биз каршылыктуу 3 айда өткөрүп беришке жол бербедик. Эми булар могул 1 жылдыгына Özbekistan talap kılışı mümkün kana bizden su saklagıçlar belgili özümüzge dep. Sebebi bular odalap berip koygan. Berебиз деп kol koyup koygan. Oşon üçün Uraymovдун oğuzun жабыш керек болуп атат деп ойлоп атам men özümçe. Andan keyin аны жогорку кеңешке алып кирип ратификация кылыш керек бул маселени. Ратификация кылганда ал жерде элдин жерин ойлогон, элдин, мамлекеттин бүтүндүгүн ойлогон адамдар болбош керек, өздөрүнүн кол балагана депутаттар болуш керек. Мына ушун үчүн Мадумаровду дагы бүгүн комиссия түзүп, жоопкерчиликке тартканга аракет кылып атат. Биз бүгүн үйдө жатчу учур болбой калды туугандар. Мекендештер, бүгүн уктап үйдө жатсак, эртең биротоло кул болгондон кийин ойгонобуз. Бүгүн өз позициябызды, өз көз карашыбызды ачык айтып чыкчу күн келди. Булардын жеке менчик мамлекети эмес бул. Бул баарыбыздын мамлекетибиз. Ар бирибиздин ушулардын канчалык укугу болсо, биздин дагы ошончолук укугубуз бар бул мамлекетте. Биз кул эмеспиз. Ар бирибиз эркин Кыргызстандын жараныбыз. Ар бирибиз ушул Кыргыз Республикасынын ээсибиз, Кыргыз жерлеринин ээсибиз биз. Ошондуктан туугандар, ойгонолу бүгүн. Эртең кеч боло электе ойгонолу. Мирлан Uraymовду бул жерде 1 саат кармаганга дагы акысы жок. Ошон үчүн мыйзам чегинде дагы, мыйзамга каршы келсе дагы биз талап кылабыз. Мирлан Uraymовду бошотуп койсун. Мирлан Uraymовго боштондук. Мирлан Uraymовго боштондук. Мирлан Uraymовго боштондук. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга.